Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Баткен мамлекеттик университетинин Кызгай педагогикалык институтундагы педагогика факультетинде информатика профили боюнча билим алып жаткан студенттер үчүн программалоо курсу боюнча практикалык саат. Саптык чоңдуктар менен иштөө. Келгиле анда студенттер, манайыбызды, көңүлүбүздү топтоп алалы. Экранда көрсөтүлгөн смайликтерди туурайбыз. Демек, баарыбыздын жүзүбүздөн эч качан жылмаюу кетпесин. Урматтуу студенттер, быйылкы жылды биздин өлкө башчыбыз кандай жыл деп жарыялаган? Туура айтасыңар. 2020 жыл региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыяланган. Бул жарлыкка ылайык менин өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымым. Ким кандай салым кошту? Өз оюбузду айтабыз. Учурдагы кырдаалда өлкөнүн койгон талаптарын сактап, өздүк гигиеналык тазалыкты сактап, үйдөн чыкпай олтуруу, онлайн сабактарга активдүү катышуу бул дагы биздин өлкөнүн өнүгүүсүнө кошкон салымыбыз болуп саналат. Саптык чоңдуктар менен иштөө. Бул сабактын максаты Паскаль тилиндеги саптык чоңдуктардын үстүнөн операцияларды аткаруучу функцияларды программада колдоно билүү. Программанын текстин компьютерге киргизүү жана программанын жыйынтыгын анализдөө болуп саналат. Анда эмесе, урматтуу студенттер, ушул тема боюнча биз үйрөнгөн теориялык маалыматтарды эске салабыз. Real, integer, string, array. Булар эмнелер? Жакшылап ойлонуп, жооп беребиз. Азаматсыңар, булар берилгендердин типтери. Var. Бул эмнеле? Кандай процедура? Туура айтасыңар, бул Паскаль тилинде өзгөрмөлөрдү жарыялоочу процедура. String. Саптык тип. Мына ушул тип боюнча биз бүгүнкү сабакта кеңири баяндайбыз. Бириктирүү, көчүрүү, коюу, кыркуу. Булар эмнелер? Туура айтасыңар, булар саптык чоңдуктардын үстүнөн аткарылуучу операциялар. Өзүбүзгө алкыш. Анда эмесе, урматтуу студенттер, билимибизди бир бышыктап алдык, өтүлгөн маалыматтарды эске салып алдык. Төмөнкү программаны талкуулайбыз. Программага мүнөздөмө беребиз. Программ атым fam. Программанын аты. Var, name, surname, string. Var процедурасы name, surname өзгөрмөлөрүнүн тиби саптык экендигин жарыялайт. Жана fio өзгөрмө тиби саптык. Begin. Write. Атыңыз ким? Апострофтун ичиндеги символдор экранга чыгарылат. Redline. Name. Name белгисиз өзгөрмөсү кийрилет. Writeline. Бир жолчо бош калтырылат. Write. Фамилияңыз экранга чыгарылат. Redline. Surname. Surname белгисиз өзгөрмөсү киргизилет. Fio. Ыйгаруу оператору. Surname плюс бош аралык кошулган name өзгөрмөсү. Демек, бириктирүү амалы аткарылып, fio белгисиз өзгөрмөсүнө ыйгарылат. Writeline. Салам. Fio. Салам экранга чыгарылат. Fio өзгөрмөсүнүн мааниси экранга чыгарылат. End. Программанын аягы. Демек, программанын текстине жакшылап көңүл бөлөбүз. Экранга эмне чыгат? Канча белгисизге маани беребиз? Туура, 2 белгисизге маани беребиз. Демек, атыңыз ким? Диора. Фамилияңыз Рахменбердиева.
Акыркы жыйынтык салам Рахманбердиева Диора. Азаматсыңар. Экинчи программанын текстине жакшылап көңүл бөлөбүз. Ар бир жолчонун кызматын аныктайбыз. Демек, программанын жыйынтыгында экранга эмне чыгат? Копия процедурасы турат, lens процедурасы колдонулган, write экранга чыгаруучу процедура. Демек, экранга ага маани бер. Информатика сөзүн клавиатурадан киргизебиз. Форма тексти экранга чыгат жана узундугу барабар 5 аныкталат. Азаматсыңар. Билим 2/1000 жыгат, билеги 2/1 жыгат. Саптык чоңдуктарды бириктирүү амалы. Ким биринчи туура жооп берсе, азаматсың. Медалы карабыз. Экинчи суроо. Бул жазылуу форматтардын кайсынысы туура? Азаматсыңар. Үчүнчү суроо. Lens кызматы. Эң сонун. Төртүнчү. Саптык чоңдуктарды салыштырууга болобу? Ооба же жок деп жооп беребиз. Азаматсыңар. Кийинки суроо. Саптык чоңдуктарды иреттөөдө кайсы операторлор колдонулат? Кошумча. Циклдык операторлор эң сонун. Азаматсыңар. Кимдер туура жооп берсе, биз аларга медалдарды ыйгарабыз. Азаматсыңар. Анда эмеси өтүлгөн, кайталанган маалыматты ким канчалык деңгээлде бааласа, төмөнкү смайликтерди тандайбыз. Эң сонун өздөштүрүм дегендер. Кээ бир суроолорго жакшы түшүнбөй калдым дегендер. Урматтуу студенттер, кимде кандай суроо пайда болсо анда окутуучунун WhatsApp номерине, Telegram номерине же электрондук поштасына суроолор менен кайрылса болот. Урматтуу студенттер, өтүлгөн тема боюнча төмөнкү практикалык тапшырмаларды аткарып, окутуучунун электрондук дарегине жиберебиз. Биринчи тапшырма. Клавиатурадан бир нече сөздөрдү киргизип, алардын ичинен эң кыска узундуктагы сөздү аныктоочу программа түзөбүз. Экинчи тапшырма. Клавиатурадан кирилген бир нече саптык чоңдуктарды алфавиттик тартипте экранга чыгаруунун программасын түзөбүз жана окутуучунун электрондук дарегине жиберебиз. Окууга жана үйрөнүүгө бөлүнгөн убакыт ар дайым өзүн актайт. Көрүшкөнчө.